Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду муктаж болгон мекендештердин санын азайтуу үчүн иштеп, коомдун айрылуу катмарына талыкпаган кызматын көрсөтүп келет. Бирок бардыгынан жүрөгү өйткөнү ден соолук маселеси менен муктаж мекендештердин жардам сурап кайрылганы. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган кайрылууну кантип четке какмак элек? Бул жолу биздин фондго 11 жылдан бери боор альбакокос оорусу менен ооруп келген Бүбатма айымдын жакындары жардам сурап кайрылган. Баарыбызга белгилүү болгондой, Бүбатма айымдын боорун тез арада алмаштыруу керек. Ошол себептен кайрымдуу элге кайрылууда. 2010'dan beri de o bir uşul ahvalda. Orada onlar uşalya közde. 2 yıl ateşte oldum. Uşundan beri uşun düşürüm. Ahvalım neçe. Birinci yıl boşa 11. yıl ateşte bilgemeyin. Ötüm gelin. Öt taldırgamızda. Öt deselerim Porto'da var ki de ülkünü bilmeme olgan. Öt birinci yaşa öt döndü. Öt taşıkan. Öt taşıkanın bu da yine şu. Porto'da var ki de boşadan devin olsun boşadan koyduğunda. Şu 2013 yıldan beri şu akresiya olup şu Porto'nun algıya kokuzmeli olup. Ahırı şu Porto almıştır gerektiğini India'ya var için. Çok karacak getirdik şu elime yardım soraydım. Bu şey var gelene kişine eldim olsa yani yardım olsa değil. Çileyim. Бүбатма айым баатыр эне, себеби 8 уулду төрөп, татыктуу тарбиялап келет. Бирок бул аты жаман боор оорусу бардык жакшылыкты сооруп бүткөн. Боорун алмаштырууга керектелүүчү каражат өздөрүндө жок болгондуктан, ментип кайрымдуу элдерге кайрылууга мажбур болушууда. Көзүнөн жашын төгүп, көкүрө күчүк уулу Ыйык Орозонун айында жардам сурады. Аябай оор күндөр өттү. Апам шланга салганына 5 жыл болду. 5 жылдан бeri апамдын жанындамын. Салган күндөн баштап. Өдө болсо ылдый болсо шлангасы кээде тамагы жеп тамагы сиңбей калат. Шлангасынан суусу чыкпай калат. Шлангасын денесине тиккен ал жери оорутат. Ошолорду апамдын жанында карап жүргөм. Мен оорум кичинемде болгон экен. Бишкекте 1 жылдай сакайнем 1 жылдай көрүнгөн. 1 жылдай көрүнгөндөн кийин болбой калгандан Италияга жөнөтүшкөн. Спонсорлук кылып бирөө. Австралиякоз. Азыркы күндө сакайдым, жакшымын. Апам биздин пешенебизде болуш үчүн мен бардык күчүмдө жүрөм. Мен жанымда, биздин жаныбызда пешенебизде болсо биз бардык ийгиликке жетишебиз деген ойдомун. Апамдын ак сүтүн актап, ыраазычылыгын тапкым келет. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден сураныч. Апамдын оорусуна кайтыгер карабаңыздар. Апам канча жылдан бери кыйналып жүрөт. Сиздер кичине болсо да ороз айында садака берсеңиздер, апамдын өмүрүн узарганына себепчи болосуздар. Сиздерден сураныч, кайтыгер карабай жардам бериңиздер. Азыр Бүбатма айым Бишкек шаарына убактылуу кайнеси менен келининин үйүнө келген. Ал эми бир туугандар колдорунан келгенин кылып, айылдагы жерлерди сатууга коюп, малдарды айтор операцияга делген сумманы чогултуунун үстүндө. Бирок мынча көп каражатты тез арада чогулта албагандыктан кайрымдуу элдерге кайрылышууда. Ушул жеңем, мен бир тууган жеңем болот. Агам кенчеги. Агам каза болуп калганына 5 жыл болду. Ошо 5 жылдан бери эми агам болсо ошо агамдын ордуна ошо мени алып жүрөм. Азыр мына ушинтип оорусуна байланыштуу ушу кыргыз элинен бир жакшы бир кайтыгер карабай кичине жардам сурайт элек. 2010 жылдан бери ушул оору менен алекте жеңем. 2010 жылы ушул операция кылдырдык Алай районунан биринчи, андан кийин Бишкекте операция кылдырдык. Буга чейин бир да жолу ошо бир элден кайрып бир неме кылбадык эле, албыздын жечинче өзүбүз аракет кылганбыз. Эми чынына келгенде азыркысы кичине бизге оорураак болуп калды. Эми Италиядан ошо пересетка экен. Жеңем ушул 8 баласы бар. 2 эгиз кызы бар, мектеп жашында.
кичинекей да балдары бар мектеп жашында. Эми ушул балдарынын кичине күнү күчүн көрсүн деп калай калктан кыргыз элинен ушу кайрымдуулук жардам сурайт элем. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элин. Аганда ошо оорунун айынан ошо каза болуп калган. Ушул шлангасы менен жашаганына 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушинтип азап тартып келатат. Эми бир ушул Кудайдан болуп жакшы бир неме болуп калса, Кудай ушу шифасын берсе, ушул жактан бир жакшы болуп келеби деген бир чоң үмүттөрүбүз чоң. Ушу балдардын күнү күчүн көрсүн эми. Агам көрбөй өтүп кетти эле. Ушу жеңем көрсүн эми ушул немесин. Колубуздан келгенин аракетибизди кылып атабыз биз дагы. Баарыбыз эмес, мен өзүм ушу 8 балам бар. Буякта ошо квартирада турам. Алым жетинче биз эле карап турбайбыз, аракет кылып, биз дагы неме кылабыз. Туугандардын деле аракет кылып атышат баары. Ошо сиздерден чоң өтүнүч, чоң немем ушу кайдыгер карабай ушу кичине болсо да жардам берип коюңуздарды суранат элем. Абысынын болот, ооруп аткан абысынын, бир тууган абысынын болот. Жеңем ооруганына көп болду. Буга чейин ошо 2 операция болгон. Алысын жетишинче ушу жардам кылып аракет кылганбыз. Азыркы 3-сүндө аябай оор операция болгондо ушу пересадка деп Индияга пересадкага барыш керек экен. Ошого көп каражат керек экен. Биздин өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендиктен ошо кайрымдуу эл менен жардам сурайт элек. Ошо Ороз айында садага беребиз деп аракет кылып жүргөн атуулдарыбыз болун жакшылык кылабыз. Садага беребиз деген атуулдарыбыз болсо, кайдыгер карабай ушу абысыныма, жеңеме жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Ушу элден кайрымдуу эл менен жардам сурайт элем. Ушу кыйынчылык кезде бири-бирибизди кыргыздар таштаган эмеспиз. Бири-бирибизге ар дайым жардам кылганбыз. Ушу жардамыңыздарды аябай жеңеме жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Алла Таалам эки дүйнө баарыңыздарга ыраазы болсун. Баарыбыздан ыраазы болгон болсун Алла Таала. Ушу кайрымдуу эл менен жардам сурайт элем. Ментип сыздап турган тагдырды көрүп кантип колдоо көрсөтпөйбүз. Анын үстү мындай тагдыр бизден башка келбейт деп эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Ошол себептен урматтуу калың журт, ыйык Ороз айында ментип сыздап турган үй бүлөгү кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырмакчыбыз.